Assalamu alaikum. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулары, урматтуу багбандар. Биздин аула азыркы учурда биздин бригада бутуп аткан алмабак. Бул интенсивдүү алмабак. Могу ар жагындагысы болсо, булар перекрестный опыление кылып тиккен. Бир жагын бир тарабын голден, ал эми бир тарабы экинчи тарабы редчиф сортундагы алмалар. Отурузгу схемасы мунуку 3,5га 70 сантиметр наке. Ушул көрүнүштө турат да азыр алмабак. Көрүп атасыздар. Аке биздики азыр бир балабыз үстү жагын кесип баратат. Ал эми калгандарыбыз астын кесип атабыз. Аралыктарын көрдүңүздөр. Буга чейин бул өзү 7 жылдык алма, мунусу 7 жылдык. Кийин бир ошибкабыз, муну отургузуп жибергенде бул жерге 70 сантиметр кылып жакындатам депчи. Ошо булар кичиректери уже кийинки жылга, кийин да бир 2 жылда кийин отургузулуп калган алмабактар экен. Атак алмабактын өзүнүн көрүнүшү мына ушундай. Эми ушул бакта мына обрезка кылып атабыз. Кудай буйрса, бул биздин бригада КМЦ 3 жылдан бери обрезка кылып атты элек. Былтыр ушул бак 20-25 тонна алма берди да, ушул 2 гектар аянт. Быйылкы жылы Кудай буйрса өсүүсү жакшы. Азыкты да өз учурунда берип, кадарылып атканына байланыштуу мынакей. Көрүп атасыздар. Ушул бак 50-60 тонна ушу берет да. Болжолдонуу да себеп дегенде көрдүңүздөрбү, алмабактардын бүт бутактарынын баары полностью гүл бүчүргө айланган баардыгы. Мынакей көрдүңүздөрбү мына. Монда отуруп гүл бүчүргө айланган. Бүт голден. Нар жагындагы сорттордагы мынакей редчиф сортундагы алмалар мынакей буталып бүттү бул жагы. Бардыгы сонун болуп мынакей 80ге 3,5 болуп отургузулган. Ушул боюнча сиздерге азыр бутуп атканда эми азыр сиздерге маалымат катары жүктөп атабыз. Бирок буталып бүткөндөн кийин бутап жатканда ушул 70 сантиметр 80 сантиметр аралыктагы алмабак кандай болуп буталыш керек экен сиздерге көргөзөбүз. Мына көрдүңүздөр. Бардыгы уже полноценно түшүнгө келип калган. Кудай буйрса эми сиздерге дальше ушул жердеги бутоо боюнча бардык өзүнүн ыкмаларын көрсөтөбүз. Бул бак көк жарда толук эмесин билбейт экенбиз, дача тарапта. Эгер кызыктуу болсо бул жерге Кудай буйрса данныйларын жазып коебуз, кайсыл жер экенин толук ээсинен сурап. Бирок биздин шефство айтат, мынакей ушул бактарды бутуп атабыз. Кудай буйрса сиздерге бүт төкпөй чачпай аралыкка жараша бутоо ыкмасы жүргүзүлөт. Эгер бул 2ге 4 болгондо башкача бутоо жүргүзүлмөк. Же болбосо 3ге 4 болсо башкача болмок. А бул жерде европалык стилде тигилген 70ге эмес 80ге, то есть 3,5 болуп тигилген. Саламатта болуңуздар. Кудай буйрса сиздерге эми кыска ушул жерде буталып аткандан видео тартып чыгарып жатабыз сиздерге.